Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу ажообуз, урматтуу жолдош генерал, урматтуу биздин жогорку кеңеште отурган депутаттар. Силерге кыргыз элинин атынан кайрылуум бар эле да. Российский машинелердин легализациясы боюнча мына Абхазия, Армения чет өлкөнүн машинелерин 1 октябрга чейин легализация кылгыла дегенсиңер. Аны укканбыз баарыбыз эле. Чет өлкөнүн машинесине мен ойлоп турмун, что Россия кирбейт болуш керек. Анткени Россия таможня союзда деп мен 3 ай мурун российский машина алгам да. Арзан. Тыйын көбүрөөк болсо мен деле Абхазия, Армениядан келген машинени 7 миң, 10 миң, 15 миң долларга мен деле алмакмын. Просто каражаттын айынан колдон келген акчага ошо машинени алдык да. Тояштарга барып туралы, бала бакыра менен ары бери жүрүп туралы депчи. Анан 1 октябрга чейин ошо легализацияны российский номерлерди бүтүргүлө деп атасыңар. Эми мисалы өзүмдү айтканда, менде мисалы 100 миң жок. Мен ушу бул айтылганына жакында эле айтылды. Көп болсо 1 ай болду. Орустун машинесин дагы көп болсо 2 ай болду. Орустун машинелерин легализация кылгыла деп. Мейли легализацияга туура бүт Кыргызстан номери менен бүт по закону жүрүш керек. Анысына лично мен макулмун. Баарыбыз эле макул болушубуз керек деп ойлойм да. Анан эми орус машинеси өзү легализован, Россияда учету бар. Бүт нормальный машина. Эми 52 миң эмес, 102 миң эмес. Хотя бы ошолорду 10 миң, 15 миң кылып берсеңер деп суранат элек да силерденчи. Анан срогу мына 20 күн эмес, 19-20 күн калдыбы? 20 күндө мен мисалы 100 миң таба албайм. Мага окшогондор канча болуп азыр дагы биякта. Анан жылдын аягына чейин деп декабрь 3 ай десеңер, анда да мисалы мен таба албайм. Мага окшогондор да көп. Анан силерден урматтуу ажообуз, урматтуу генерал, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, силерден мен элдин атынан айтып атам. Менде телеграмма группабыз бар биздечи. Ошо менен айтылып аткан сөз бул. Бизге орус номерлерге 2026 жылдын декабрына чейин узартып бергилечи деп суранабыз да. Анткени азыр 52 миң, 102 миң баарын эле чөнтөгүндө жок. Азыр мына школ жаңы башталды. Школго кийинтик, китеп-ситебин алып берип атабыз. 700 сом. Бензин асманды тиреп турат. Кайсы акчабызга 1 октябрга чейин легализация кылабыз. Ошону бизди туура түшүнүп, туура кабыл алып, 2026 жылдын аягына чейин, декабрга чейин бизге уруксаат бергиле. Ага чейин айына 10 миңден болсо да чогултуп эме кылалы, легализация кылалы. Ага каршы эмеспиз. Анан колдон келишинче арзан кылып бергилечи айлана. 100 миң деген айлана кымбат болуп атпайбы? Мен өзүм 120 миңге алгам ал машиненичи. 100 миң мен каяктан табам 100 миңди азыр мен? Ошол болуп атпайбы көйгөй? Бул мен эле эмес. Мен жалпы элдин атынан айтып атам. Ошону туура түшүнүп, туура кабыл алып, кыргыз элине бизге жардам бергилечи, пожалуйста.